Баштай берсең Айсың. Bastım уже. Эме микрофон өчүр канашла жекенке. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү вебинардын спикери Тынаркүл Шейшеевна Рыскулова, филология илимдеринин кандидаты, Борбордук Азиядагы эл аралык университетинин доценти. Белгилей кетсек, Тынаркүл Рыскулованын кыргыз тилине, адабиятына, манас таануу илимине арналган бир катар китеби жарык көргөн. Балдарга, студенттерге жана окутуучуларга арналган бир катар тренингтердин долбоорун иштеп чыгып өткөргөн. АКШдагы Индиана университетинин жана Канзас университетинин антропология багытындагы курстарды иштеп чыккан. Ошондой эле сын ой жүгүртүү усулдары боюнча тренингтерин өткөрүп келет. Ошол сиз эме Темасы. Теманы Тынара өзүңүз айтасыз да. Мен өзүм деп айтайын. Негизи тема сын ой жүгүртүү окутуу усулу катары. Ошол жөнүндө айтып бермекмин бүгүн. Мен басып баштай берсе болот да, баштай бериңиз. Демонстрация дегенди бастаңыз. Ооба. Көрүнүп атат да, Ооба. Сын ой жүгүртүү окутуу усулдары катары деп теманы тандап алдык. Бүгүн жалпы маалымат бергенге. Башында эмне жөнүндө айтып берем. Сын ой жүгүртүү деген эмне экени жөнүндө айтып алалык. Бир жагынан бул белгилүү нерсе, экинчи жагынан бул мен ушул өзүмдүн башкы темам боюнча кепти баштаганга бул мындай түп болуп берет эле да. Ошон үчүн ушул жөнүндө кыскача айта кетсек, экинчи сын ой жүгүртүү усулу катары кандайча калыптанган, ошонун ичинде калыптанган тарых жөнүндө эмне негизинде пайда болгон, эмнени көздөгөн, ошол жөнүндө айтып берсем. Сын ой жүгүртүү усулдарынын түзүмү эмнеден турат, бул да кызыктуу нерсе. Анан ошо сын ой жүгүртүү колдонуу тажрыйбасы жана маселелер деп атадым. Акыркы нерсе бул бизде болуп аткан нерселер да. Биз үчүн бир жагынан аябай чоң жаңылык эмес. Сын ой жүгүртүү баягы азыр эми кулакка сиңип калган нерсе, бирок экинчи жагынан ушул тажрыйба жөнүндө бизде эмне болуп атат, мен өзүмдүн билгеним баардык Кыргызстан боюнча бүтүндөй толук маалыматты камтыйм деп айтпайм. Жеке гана өзүмдүн баягы ишиме байланыштуу тренингтерге катышып, тренинг өткөргөнгө катышып, ар түрдүү өзүмдүн кесиптештерим менен маектерге таянып, өзүмдүн чыгарган бир тыянактарым жөнүндө, өзүмдүн көргөн көйгөйлөрүм жөнүндө кыскача айтып берем. Эми сын ой жүгүртүү деген эмне? Энциклопедиялык академиялык жаттан алганда сын ой жүгүртүү адамдын акыл эмгегинин эң жогорку баскычындагы түр экен, эң жогорку деңгээлде турган интеллектуалдык акыл эмгеги болуп эсептелинет экен. Эмне мүнөздөмөлөрү бар сын ой жүгүртүүнүнчү? Бул баягы негизи сын ой жүгүртүү маалыматка таянабыз да, көрүбүз, угабыз дегендейчи. Анан ошол кайсы маалыматты албай элек, ошол маалыматты дароо эле ишенипин ушундай экен деп кабыл албастан аны талдап, бул жерде тизмеси катуураак сүйлөсөңүз, катуураак. Бул жерде талдап, баягы азыр бул жерде мүнөздөмөлөрүн жөн гана ирети жок эле жөн эле тизмесин берип койгом. Бирок сын ой жүгүртүү мүнөздөмөлөрү эмнеден турат экен да, баягы сокур ишеничке берилбестик экен да. Ушинтип айтып атат, ушундай эле депчи. Анан сылык күмөн саноо деген бар экен. Ушул терминди окуу усулу катары киргизген адамдар атай киргизген экен, бир түшүнүк катарычы. Сын десе эле сөзсүз түрдө эле тескери эмес, сөзсүз эле жамандагын кабыл алуу эмес, жаман жагын көрүү эмес. Мындай сылык күмөн саноодо ушундай бекен, балким башкачадыр. Эгерде мындай болсочу эмне үчүн деген мындай бир сылык сыпайы күмөн саноо аркылуу алган маалыматты баалап, талдап, таразылап, өзүңүздүн тажрыйбаңыз аркылуу өткөрүп, анан логикага таянуу менен кандайдыр бир тыянак чыгарган, ушул сын ой жүгүртүүнүн өзгөчөлүгү экен да. Себеби ой жүгүртүүнүн түрлөрү көп дешет экен, адамдын акыл ишинин түрлөрү көп, бирок сын ой жүгүртүүнүн өзгөчөлүгү ушунда болот экен да. Анан ушу мугалимдерге келгенде, баса мен азыр жалпы маалыматты берип атып деле ошого катары эле бизде болуп аткан көрүнүштөрдү деле кошо айта кетсем деп чечтим да.
Биз негизи сыной жүгүртүү эмнеге таянат? Биз маалыматка таянат деп айтпадымбы? Анан мугалимдер менен талкуу учурунда көп ойлорду укканда, мисалычы, эгерде маалыматты бала аябай жакшы өздөштүрсө, материалды текст болобу, аудио текст болобу, аябай жакшы терең түшүнүп алса, өздөштүрүп алса, ошол маалыматты кийин колдоно алса, демек сыной жүгүртүү ошол да деп айтканды укканбыз да. Бирок Дэвид Клустер деген дагы бир педагогдур, америкалык педагог, ошонун айткан сөзү менен айткым келет. Биз кайсы бир маалыматты кабыл алып жатканда жөн гана өздөштүрүп, бирок эч бир талдоого албасак, эч бир сылык күмөн саноо болбосо, эч бир эмне үчүн мындай болсочу деп сурай бербесек, же өз билгенибиз менен салыштырып баалабасак, бул жөн гана маалымат алып, аны эстеп калган болот экенбиз да. Бул сыной жүгүртүү үчүн өтө керек нерсе, бирок бул азырынча сыной жүгүртүү эмес деп айткан экен да. Демек ушул мугалимдер арасында дагы көп адамдардын арасында ушундай жаңылыш кете түшүнүк бар экен. Аябай терең түшүнгөн бул дагы сыной жүгүртүү болот депчи, бирок чындыгында сыной жүгүртүү кичине башкараак нерсе. Мен башында айтып кеткен акыл иштерин жүргүзүү керек болуп жүргүзүлгөн учурда анан ошол сыной жүгүртүү болот экен да. Сыной жүгүртүү бизге эмне берет? Бул тандоо эркиндигин берет экен бизгечи. Себеби деген ар бир адам баарыбыз тең, жана парадтагыдай эле бирдей кадам жасап, колубузду дайыма бир жака жасап, мындай марш менен жүргөндөй жашабайбыз да. Биз негизи ар бирибиз өзүбүздүн көздөгөнүбүзгө жараша, максатыбызга жараша, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, атүгүл статусубузга жараша дагы кандайдыр бир кыйм-аракеттердин түрлөрүн тандайт экенбиз. Ошондо эмне үчүн тандайбыз, ушуну эмнеге тандайбыз, эмне үчүн тигини тандабайбыз деген жагынан бизге тандоо эркиндигин берген ушул сыной жүгүртүү жөндөмүбүз болот экен да. Анан аң сезимдүүлүк менен иш аракет кылуу деген. Бул өтө мындай карасаңар академиялык бир мындай абстрактуу эле жазылган нерсе, бирок чындыгында мунун аркасында биз баарыбыз эле билген чоң нерселер турат да. Себеби деген тигил ушинтип айтып атпайбы, ошентиш керек, же болбосо элдин баары эле ошентет. Сен эмне башка болуп калыптырсыңбы дегендей сыяктуу эмес. Мындай ар бир адам, айрыкча өсүп келаткан муундар өзлөрү кызыкчылыгына, өзлөрүнүн максатына, мүмкүнчүлүгүнө жараша түшүнүп билип, эмне кылып атканын, эмне үчүн кылып аткандыгын түшүнүп билип иш аракет кылышына ошол сыной жүгүртүү жөндөмү дагы көп жардам берет экен да. Негизин түзөт экен. Анан эң башкысы баягы бирөөнүн колунда Куран болуп калбоо. Себеби деген бизде азыр маалыматтын ээлери көп, маалымат унагы деп айтпайбыз, мындай маалымат ээси деп айткан себебим, маалыматты бир конкреттүү адам жазат. Анан жөнөкөйлөп жупунуулап айтканда, ар бир адам өзүнүн маалыматын берип атканда эмнени көздөйт. Ушуну бир белгилүү бир аудитория угуп, анан сөзсүз мен каалаган ишти кылса экен деп маалыматты. Микрофондорду өчүрүп коесуңарбы? Ошол мындай жөнөкөйлөп айтканда, одон айтканда, ар бир маалыматтын ээси мен ушуну айтам, анан ушул киши менин каалаганымдай кыла койсо экен деп мындай көздөйбүз, туурабы? Анан ошого ошол себептен ар бир маалыматтын ээси маалымат берип атып, тиги же бул топко багыттанат экен да, ушуну тигил угат же бул укпайт депчи. Анан каалайбызбы, каалабайбызбы, биз дегенде эми азыркы эле Кыргызстан же кыргыздар эмес же мугалимдер эмес, жалпы эле адам баласына айтып атканым, канчалык сыной жүгүртүү бизге табиятыбыздан мүнөздүү болбосун, Тынара угулбай калып атыптыр. Жайыраак, анан катуураак сүйлөп коесуңбу? Макул. Канчалык адам баласы бизге, адам баласына ушул сыной жүгүртүү деген бизге мүнөздүү деп табиятыбыздан берилген нерсе деп айтпайлы. Коомдун кээ бирлеринде, коомдогу айрым катмарда адамдар жаш курагына карабай, мүмкүнчүлүктөрүнө карабай, кайсы жерде жашабасын, сыной жүгүртүү жагына мындай аксаган адамдар бар да. Анан кээ бир маалыматтар ошондой катмарларга багытталган маалыматтар бар. Мисалы, мен бир жөнөкөй нерседен эле баштайынчы. Күндө бир нече жылдан мурун мен бир эки адамдын сүйлөшкөнүн укканда, ал кыйын деп бирөө айтып атат да, экинчиси сурап атат, эмнеге десечи, экинчиси айтат, биринчиси айтат, анын күйөөсү жаңы машина алыптыр депчи. Кандайдыр бир мындай сын менен кабыл алуу мындай жок учурлар кездешет да биздечи, күндөлүк турмуштачы. Себеби деген эмне үчүн машинеси бар, эмне үчүн машинеси жакшы болгону бар үчүн ал эмне үчүн кыйын болуш керек деген ой кээ учурда мындай жаралбайт да. Биз көп учурда стереотип менен жашап, көнүнүш болуп калган нерсе менен жашап эле жаңыча караганга мындай өзүбүздүн мойнубуз жар бербейт, мындай чындыкты айткандачы.
Ана дагы бир ушундай көрүнүштөрдүн бири мен жолуктурган дартка дава болчу дарылар бар да. Мындай тырнакча кылгандачы. Мен бир дарыны окугам, өлүмдөн башканын баарын айыктырат экен дегенчи. Же болбосо сен уттуң деген телефончулар көп эле мошенниктер жана алдамчыларга алданып калып көп эле акчасын алып жүргөн кишилер болбодубу эле да бир канча жыл мурда. Анан кызыктуусу ушу маалымат ээлеринин ушундайча коомдун бир кичине мүчүлүштүгү бар сыноо жүгүртүү жагынан ошондой катмарларга багытталган ыкманы атүгүл бизде жогорку деңгээл деп эсептелген, мамлекеттик деңгээлдеги саясий технология катарында колдонулат экен да. Мен баягы саясатка анан баягы жеке адамдарга өтпөйүн деп ойлодум эле, бирок бир мисал тилимдин учунда эле турат да. Баягы бир канча жыл мурун баягы шайлоо болгондо депутаттар экен, президенттикке өткөн бир убада угулуп калды эле да, мугалимдердин айлык акчасын 3 жылдын ичинде 20 000 сом кылам дегенчи. Убада бар болчу, эсиңердеби? Анан мен бир жерден талкуудан уккандай, айтып атышпайбы, айтканын кылышат дейм, алар кыйын дейм, алар билишет эмне кылышты дегенди уккам да. Бирок мындай ойлонунган адам, сын ой жүгүртүүсүн мындай бар адамчы, өлкөнүн бюджети кандай мүмкүнчүлүгү бар, өлкөнүн экономикалык ошондой ушу экономикасы бүтүндөй мугалимдердин бүтүндөй армиясынын айлык акчасын ушунча аз убакыт ичинде ушунча жогорулата ийинге мүмкүнчүлүгү болобу деген ой туулат да, баары кандай бир күмөн саноо пайда болот, талдоо пайда болот да. Балким ал ошо убада кылган адам, билбейм ким экенин, ал депутаттыкка жектиби, президент болду билбейм, бирок эгерде ал ошону мындай негиздеп берсе, жүйөсү болсочу, мындай эмненин негизинде ушундай убадамды аткарылам депчи, анда балким ишенич болмок. Бирок менин билишимче ошол убаданын артында турган мындай кандай иш аракеттерди кылат, кандай чараны көрөт, ал болгон эмес да. Демек, вот сыноо жүгүртүү кээде жоктугу ошол маалымат ээлери колдонуп коюшу мүмкүн экен да. Себеби күндөлүк турмушта бул бизде пайда болуп мындай кезип эле жүргөн нерсе да. Анан ошол себептен болсо керек, кыязы сыноо жүгүртүүнү окутуу усулу катары иштеп чыккан адамдар бул 20-кылымдын 80-жылдары болгон америкалык педагогдор, практик педагогдор сабак берип жүргөн, биздин түшүнүк боюнча орто мектептин мугалимдери экен. Бул Чарльз Темпл, Дженни Стил, анан Курт Мередит деген педагогдор ошол сыноо жүгүртүүнү окутуу усулу катары иштеп чыгышкан. Ошол сыноо жүгүртүү менен алектенип, анан көп макалаларды окуп, көп нерселерди изденип жүргөн кезимде бир макалада мен мындай бир сүйлөмдү окуп калгамда, сыноо жүгүртүү 20-кылымдын 80-жылдарында пайда болгон депчи. Анан мен дароо түшүнгөн жокмун, мен эмне бушайман кылып атканынчы. Чындыгында ал жерде жөн эле бир балким техникалык эле катары бир тактык эместикке жол берилген экен да. Сыноо жүгүртүү өзү адам баласына табиятына мүнөздүү нерсе. Ал 20-кылымда пайда болгон эмес. Анан сыноо жүгүртүү жөнүндө адамдын, анан анчында баланын акылынын өрчүүсү, мындай мыйзам ченеми, баланын акылынын үстүнө кандай таасир кылуу жөнүндө ойлорду 18-19-кылымдарда жазуучулар, ойчулдар, педагогдор бардыгы деле айтып келген экен. Бирок ушул 3 мугалимдин жасаган эмгеги артыкчылыгы булар. Муну булар деген практикалык курал катары иштеп чыгышты. Мугалимдердин колуна берип койгон курал болду. Эгерде мурдатан теория ой толгоо, кандайдыр бир ойлор айтылып келген болсо, бул 3 мугалим буну кадимкидей эле усул катары иштеп чыгып, мугалимдердин колуна практикада иш жүзүндө колдоно турган курал кылып берип койду да. Дагы тактай турган нерсе, бул ушу Темплдын, Дженни Стилдин жана Мередиттин иши эмне деп аталат? Окуу жана жазуу аркылуу сыноо жүгүртүүнү өрчүтүү технологиясы деп аталат. Эмчи технологиясы экендигин азыр мен айтып берем. Эмчи бул жерде усул эмесчи. Кийинкиге өтөйүн. Мен азыр айткандай, бул сыноо жүгүртүү усулу бул теориядан практикага өткөндөгү нерсе. Эң чоң жетишкендик бул алар дидактикалык үлгүнү ойлоп таап, калыптандырып ошону иштеп чыгышты. Анан бул дидактикалык үлгү эмнеден турат? Бул педагогикалык технологиядан. Чечмелеп берсем, педагогикалык технология жөнөкөй сөз менен айтканда бул кайсы бир теманы, бир окутуу процессин баштаганда, башкача айтканда жөнөкөй сабакты баштаганда, ошондо эмнеден башташ керек, кайсы кадамдан башташ керек? Мугалим, окуучу ошол кадам өрчүп отуруп, кийинки кадам эмне болот? Андан кийинки кадам эмне болот? Анан ошол кадам кайра кайтып келип, биринчи башындагы кадамга келип, кайрылыпчы, ошол аркылуу мугалим өзүнүн койгон максатына кантип жетишет?
өзүнүн ойлогон ишин кантип ишке ашырат, ушул технологияда берилген да. Эмне үчүн усул эмес, технология деп аталат. Усул конкреттүү эмнени кандай кылыш керек ыкма, а технология кичине кеңирээк түшүнүк болуп атат бул жерде. Бул жерде деген мугалим кайсы сөздү айтыш керек. Жалпы айтып атат, мисалычы мугалим деген балдарга багыт берип туруш керек депчи, кантип багыт бериш керек? Ошондо мугалим жол бербей турган кайсы сөздөр бар? Кайсы сөздү айтса, бала кайра артка чегинип, мындай кайра өз ичинен жымырылып, өзү ачык өзүн көрсөтпөйт, өзүн айта албай калат. Кайсы сөздөргө жол берилиш керек? Балдарды жанакы дагы эле бир багытта алып барыш керек. Кантип багытка алып барыш керек? Балдардын ою чаржайып кетет, туурабы? Аудиторияда, класста түрдө анда балдар бар. Анан ошондо эмне деген мындай ачкычтуу сөздөр бар. Ошо кандай түрткө бериш керек, бала ушу бир нуктадан чыгып кетпегенге. Ошого чейин айтылган нерсе да, ушундай майда чүйдөсүнө чейин берилген нерсе, ошон үчүн бул усул ыкмадан кененирээк технология деп аталып калды да. Анан ушул дидактикалык үлгүнүн ичинде ар түрдүү усулдар, ар түрдүү ыкмалар, ар түрдүү мындай иштердин түрлөрү дагы иштелип чыккан. Биздин кулагыбызга жатык, ар бирибиз деле билет болушубуз керек. Жана Синквейн, Кластер, жана Блумдун таксономиясы, жана ар түрдүү нерселер бар. Баардыгын тең биз баарыбыз тең тиги же бул деңгээлде окуганбыз, билебиз да. Ошол ыкмаларды иштеп чыккан, анын максаттары эмне экенин жазып чыгышкан, эмне жыйынтык берет, кайсыл баскычта кайсыны колдонуш керек, баардыгын тең ушулар иштеп чыгып жазып беришкен да. Анан эмне үчүн баскычтуу деп аталат да? Биз алгач ушу технологиялар боюнча, сыной жүгүртүүнүн усулдары боюнча иштеп жүргөндө, мен алгач окуучу катары, тренингден катышуучу окуучусу катары, мен колумду чыгып эле кичине башкача кылыйгым келчү да, бир нерсе кылыйсың депчи. Анан тренер айтчу эле, жок Танара, андай кылбагыны, сен ушул боюнча жүрүшүң керек. Мен ойлочумун да, бул эркин ой жүгүрткөнү кайсы? Эч жака мындай жанагы алкагына чыгарбай турбайсыңар депчи. Бирок ал деген көрсө үйрөнүү баскычында экен. Үйрөнүп аткандачы, анан нуктан чыгарбаш керек экен да, өзүнүн көздөгөн так максатын коюлса, ошого жетиш үчүн белгилүү бир кадамдарды жасаш керек экен. Чаржайып болуш үчүн, жаңылып кетпеш үчүн. Анан ошон үчүн бул технологиянын баскычтуулугу дагы өтө мааниге, чоң мааниге экен да. Анан дагы бир окутуу процессиндеги бир чоң, дайым эле көп суроону пайда кылган, мугалимдерди көп түшүрткөн нерсе бул баалоо. Балдарды кантип баалаш керек, билимин кантип баалайбыз депчи. Анан биз баалаганда баягы биздин салттуу билим берүүдөгү биздин баалоо тутумубуз, бала берилген материалды канчалык билет, ошого жараша баалайбыз да. Калса, мисалы диктант жазганда, мисалы бир ката болсо 5 коебуз, 2 ката болсо 4 коебуз дегендейчи. Математикадан чыгарса деле, мисалы 2 ката болсо, мисалы кызым дайым эле 3 коюп коет да. Ошол сыяктуу да. Ал эми бул жерде сыной жүгүртүү балдарга эркиндик берет да. Калганда өзүнүн оюн айтыш керек, эркин суроолорун бериш керек, анда кантип баалайбыз деген суроо пайда болот да. Ошон үчүн ошол баалоо тутуму дагы ушу сыной жүгүртүү технологиясы боюнча өтүлүп жаткан окутуу процессине шайкеш келиш үчүн ушул усулду иштеп чыгуучулар натыйжаны баалоо критерийлеринде иштеп чыккан. Ал биздин салттык өнүп калган баалоо тутумуна караганда кичине ийкемдүүрөөк, анан балким кененирээк, артараптуураак болот да. Анан ал критерийлер кайсыл жолдор аркылуу ошо берилет да. Биринчи, ал 3 бөлүктөн турат негизи ошо баалоо тутумучу, ушул сыной жүгүртүү боюнча өтүлгөн сабактардын натыйжасын баалоодо. Бул мугалимдин баалоосу албетте. Албетте, акыркы баалоодогу акыркы сөз баары мугалимдики болот. Анан балдар бирин-бири баалайт. Ал дагы ар бир учурга жараша түрдүү технологиялар, түрдүү жолдор иштелип чыгып, ошол сүрөттөлүп берилген ата иштелмелер бар. Баса жанакы 3 автордун 8 китеби бар экен ошол сыной жүгүртүү усулдарына арналганчы. Анан менин билишимче 4 китеби орус тилине так коддолгону анык. Анан аз кыргыз тилинде кайсы китеп бар экендигин айтып берем. Анан өзүн өзү баалоо, баалоонун 3 бөлүгү өзүн өзү баалоо. Бул өтө маанилүү нерсе экен. Себеби деген биз дайым эле бирөөнүн эле көзүн карап ошолордун айтканы эле болбойбуз да. Биз өзүбүз бирөөлөрдүн баалаганы боюнча өзүбүз жөнүндө пикир калыптандырбайбыз да. Биз өзүбүздү баалашыбыз да өтө маанилүү нерсе. Өзүбүздү кандай бааласак, ошого жараша андан ары өрчүгө кадамдарды жасайбыз деген түшүнүккө таянып, ушул баалоо тутумун иштеп чыккан, анда өзүнчө критерийлер бар да. Бул негизи аябай чоң тема. Муну өзүнчө айтып бериш керек болуш керек. Бул жалпы гана маалымат катары азыр берилип атат.
Анан сыйноо жүгүртүү ушулдарынын максаты эмне? Ар бир сабакты өткөндө, ар бир теманы өткөндө бир кайсы бир максатты көздөйбүз. Ар бир теманын өзүнүн конкреттүү максаты бар. Бул жаңылык эмес, туурабы? Бирок сыйноо жүгүртүүнүн ушулдарынын баардык сабакка курстун темасы, илимдин багыты эч кандай мааниге эмес. Окутуу кайсы окуу жай деңгээли, бала бакчасы же университетти, кайсы баскычта болбосун, сыйноо жүгүртүү ушулдарын өткөн сабактын максаты бул сабак учурунда гана эмес, күндөлүк турмушта дагы окуп аткан адамдар ой жүгүртүү көндүмдөрүн өрчүтө билиши керек. Күндөлүк турмушта дагы кайсы бир өзүнүн жашоосундагы керектүү бир чечимди кабыл алууда дагы ушул көндүмдөрдү пайдалана алгыдай болуш керек экен да. Эң башкы максат ушу экен. Бул максатка эмне аркылуу жетет? Бул маалымат менен иштөө. Маалымат алып, эмне ушундай экен, ошол айтып атпайбы деп ишене бербестен, аны талдай билүү, ага күмөн санай билүү, көрүнүштү арт тараптан баалоо, эмне үчүн экенин себебин аныктай билүү да. Мисалы, азыр сыртта дарак кыймылдап атат, 3-4 эле турган себеп калган киши шамал болуп атпайбы депчи. Балким анын дагы башка себеби бардыр, ошону аныктай билүү. Анан негиздүү көз караштарды кармануу, сокур эле тиги ушинтип айтты же болбосо ушундай жазылган, ошон үчүн эле эмес, мындай бир көз карашты тутсак, ошол көз карашты эмне үчүн тутканыбызды түшүндүргөнү билишибиз керек да. Ошо баланы, кичинекей баланы ошого үйрөтүш керек экен. Эмне үчүн экен? Негиздүү айтып, мен муну каалайм, балмуздакты жейм, же азыр жебейм. Эмне үчүн? Мындай негиздүү болушу керек экен да. Анан ойлонулган чечимдерди кабыл алыш керек экен. Бирөөнү эле ээрчибестен адам эмне үчүн ушул ишти тиги же бул ишти кылып аткан, эмне үчүн сен бул ишти кыласың, эмне үчүн сен бул ишти кыласың, кармануу, ошону негиздүү көз карашты кармануу, анан чечимдерди кабыл алуу. мага башка бирөө нөмө кылып атабы же Убайда өчүрүп коесузбу үнүн? Алло. Коштун жайында өчүрүп коюпты. Анан ойлонулган чечимдерди кабыл алуу бул өтө адамдын турмушунда, мектепте эле эмес, мектепте бир сабактын милдетин, тапшырмасын аткаруудаг эмес, турмушта өзүнүн жашоосуна дагы керектүү көндүмдөрдү өрчүтүү максаты ошо ой жүгүртүү ушулдарынын негизине коюлган да. Эң түпкү максат ошол экен. Анан сыйноо жүгүртүү жана усулуу технологиясынын түзүмдөрү деп этикпи, бул негизи сабакты окутуу процессин уюштуруудагы керек боло турган түзүм да. Демек сабак эмнеден турат, окутуу процесси эмнеден турат? Биринчи чакырык дегенден турат. Мен ар бирине чечмелеп берем. Андан кийин түшүнүп билүү баскыч экен, андан кийин эң жогорку деңгээл болуп ой жүгүртүү деңгээли экен. Рефлексия деп кашаага берип койдум. Аябай көп ойлондум кандай которулат экенин, бирок акыр аягы жана сыйноо жүгүртүү усулдары боюнча сөздүктөгү ой жүгүртүү дегенге мен токтолдум. Себеби ой жүгүртүүдө кенен нерсе, ой жүгүртүү аркылуу биз тыянак чыгарабыз, ой жүгүртүү аркылуу чечимге келебиз, ой жүгүртүү аркылуу оюбузду айтабыз, көз карашыбызды калыптандырабыз. Ошон үчүн жалпы маанидеги мындай кенен маанидеги сөз катары мен ой жүгүртүүнү алдым. Эми чакырык деген эмне? Бул сабактын же болбосо окутуу процессинин башында боло турган нерсе да. Анын максаты эмне? Бул балдардын мурдатан билгендерин жандандыруу. Анын эмне кереги бар? Салттуу сабак бергенде көп учурда биз баланын ушул тема боюнча, коюлуп аткан көйгөй, маселе же тема боюнча билимдерине көп көңүл бурбайбыз. Ага биз таянбайбыз да, дароо эле окутканга киребиз. Бул баарыбыздын башынан өткөн нерсе. Бирок мурдатан билгендерин жандандыруу эмнени берет? Биринчиден балдарда кандайдыр бир кызыгуу пайда болот, активдүүлүк пайда болот. Өзү ушул окуу процессине катышып аткандыгын, анын ою менен бирөө эсептеше тургандыгын өтө түшүнө алат да. Себеби бизге баарыбызга эле аябай маанилүү да. Мисалы, менин оюм менен бирөө эсептешип турса, мени бирөө укса дейбиз да. Балдарда деле ошол эле сезим бар да. Ошон үчүн ушуну биринчи сабакты теманы өтөрдөн баштап балдарга ушул боюнча билгениңерди жазган. Мунун дагы өзүнүн технологиялары көп. Анан бул ушул аркылуу мындай өзүнүн ушул жөнүндө билгенин эстеп атып, анан кандайдыр таанып билүүчүлүк кызыгуусу да жаралат да. Андан ары эмне экен? Баарыбыз деле бардык нерсени билбейбиз да, туурабы? Анан ошол аркылуу багытты аныктайт экен. Эми багытты аныктайт дегенде бул таптак эле өзүнүн каалаганын жасап кетүү эмес, албетте мугалимдин аябай так жетекчилиги менен да. Ушул бүгүнкү коюлган тема мугалим өзүнүн койгон максатына балдарды жеткириш үчүн өзү гана айтып койбостон, балдардын тили менен, балдардын ою менен ошолорду ээрчитип, ушул окутуу процесси, ушул азыркы өтүп аткан тема кайсы багытта кетет, ошону ээрчитип, анан балдар менен чогуу чечет экен да. Анан мунун мааниси, кечирип коюңуздар.
Мунун мааниси аябай чоң, себеби андан кийинки ишти аткарганга бул керектүү нерсе. Кийинки баскыч бул түшүнүп билүү. Анын максаты эмнеде? Түшүнүп билүү бөлүгүндө баягы балдарды ойготуп алдык да, туура уюштуруп алдык. Балдар ар кайсы жака сүйлөп, экиден сүйлөбөй эле турат. Телефонун чукулап стөлдүн астына карабай эле турат. Мындай кандайдыр бир жанданды да, мен ушуну билчү элем, эмне экен дагы депчи. Анан ошондо ошол темага тиешелүү, сабакка тиешелүү материал берилет. Окуйбу, угабы же көрөбү, кандайдыр бүтүн текст болуш керек да. Ошону бул бөлүктө эмнени максат, кайсы максатты көздөйт? Бул көңүл коюп, өздөштүрүп, анан жандуу кабыл алыш керек. Эмне үчүн жандуу кабыл алыш керек? Биз көп нерсени окуганда, окуп атканда жөн эле мындай ачып окуп койсок, бир нерсе оюбузда калат, бир нерсе оюбузда калбайт. Туурабы? Ал эми жандуу кабыл алуу бул максаттуу окуйт да. Жанакы белгилер коюп окут деген бар. Мунун да технологиясы көп да. Салыштырышат. Мурдагы мен айткан сөзгөчү, мен мурда билгениме анан салыштырып атам да, эмне жаңы нерсе бар экен. Муну мен деле билчүмүн, ошо меники туура болчу турбайбы? Айырмачылыгы бар, суроо жаратылат кандайдырчы. Демек мындай көңүл коюп, болгон дитин коюп окуйт, анан ошондо ушул берилген материалды мындай дээрлик толук түшүнө алат да. Көз жасында калган аз эле нерсе бар. Аны да кийин чыгарып алганга дагы анын дагы жолдору бар да. Анан ушул аркылуу жаңы бир ой калыптанат, өзүнүн билген билими толуктанат, мындай көз карашта калыптанат, жаңы нерсе болот. Өзүнүн балким жаңылыштыгын да түшүнүшү мүмкүн да. Бул ошол жаңы материалды өздөштүрүү, ойлонуп ошону өздөштүрүү баскычы, ушул түшүнүп билүү баскычы деп атадым да. Эми ар түрдүү терминдерди, ар түрдүү сөздөрдү колдонсо болот экен. Бирок ошо бир сөзгө азырынча токтолдум. Анан кийинки рефлексия же ой жүгүртүү, мунун максаты эмнеде? Баягы өзүбүздүн билгенибизди эстедик да балдарчы. Анан ошого дагы жаңы маалымат алып түшүнүп дагы толуктадык. Эми өз алдынча мындай жалпылап тыянак чыгарыш керек. Бул мындай турбайбы депчи. Андан кийин бөлүшүш керек, башкалардын көз карашын угуш керек. Жаңылыш болсо, аны толуктап алышым керек. Балким мен байкабай калган нерсе бардыр да. Анан акырында жыйынтык чыгарып, кайсы бир чечимге келип алгандан кийин андан ары өздөштүрүүгө багытын аныкташ керек да. Себеби деген бир тема сабактын ичинде эле эмес, бир бүтүндөй курстун ичинде баардык ошол темага байланыштуу мындай материалды өздөштүрүү, билимдин баардыгын өздөштүрүү көп учурда мүмкүн эмес. Ошон үчүн андан ары дагы эмнеге басым жасашым керек экен, дагы кайсы убакта мындай маалымат издесем болот экен деген мындай ачык түрүндө суроо калышы мүмкүн да. Андан кийин кайра ушул бөлүшүп, көз караштарды билип, андан ары өздөштүрүү багытын аныктоодо дагы баары бир эле эң башында сабакты баштаган сөзгө келебиз да, эмнеден баштадык эле, тема эмне эле, эмнени билебиз эле, кайсы максатты көздөдүк эле, ошого жетиштикпи деген ой. Анан акыркы бөлүгү бул баалуу, анан жыйынтыктоо болот да. Сабактын ишинин түрүнө жараша, мугалимдин өзүнүн максатына, каалаганына, мүмкүнчүлүгүнө жараша ар түрдүү ыкма менен баалоону да жүргүзүп алса болот. Сыноо жүгүртүү окутуу процессинде жыйынтыктап айтсам, бул баягы ар тараптуу талдоо аркылуу алынган маалыматты жөн гана сокур эле кабыл ала албастан, ушундай экен депчи, ушул айтыптыр деп. Анан аны акылга мындай кичине калчап, логикага таянып, жеке тажрыйбага таянуу менен анан баалап, чечимге келүү, көз карашты калыптандырып, кайсы бир тыянак чыгаруу, бул ушул окуу, сыноо жүгүртүү аркылуу жүргүзүлгөн окутуу процессинин аткара турган ошол өзөктүү мындай жолу ушундай болуш керек экен да. Анан сыноо жүгүртүүгө мүнөздөмөлөрдү берген экен. Бул башында айтпадык, сыноо жүгүртүү кандай болот депчи. Анан бул жердин кичине башка мындай өзгөчөлүгү, окутуу процессинде анан педагогдордун берген, мындай жалпылап берген мүнөздөмөсү экен, бул сыноо жүгүртүү өз алдынча болуш керек экен. Биринчичи, ар бир балага сөзсүз эле мынтип таңуулай койбостон, ойдучу өзүң ойлонуп көргөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек экен. Ошон үчүн бул өз алдынча болуш керек экен. Ар бир адам өзүнүн акыл менен жасаган бир тыянагына өзү келгенге аракет кылыш керек. Албетте башкалардын жардамы менен да, талкуу аркылуу дагы, карама каршылыктардан өтүү аркылуу дагы. Эме кылган, мен өзүм өз алдынча болуш керек экен да. Экинчиси, бул дайыма маалыматка таянат деп айттык да. Курулай эле эчтеке жок жерден эле биз сыноо жүгүртүп албайбыз. Кайсы бир маалыматка таянабыз. Бул үчүн сөзсүз биз ушул маалыматты билип, өздөштүрүп, түшүнүп алышыбыз керек экен. Экинчи, бул негизи сыноо жүгүртүү боюнча суроолорду коюудан башталат экен. Сөзсүз түрдө жана ой жүгүртүүгө түрткү бере турган, башка ойду жарата турган суроолор. Мисалы, эмне үчүн?
же болбосо эгерде бул мындай экен, ак экен, кара болсо эмне болот эле деген сыяктуу суроо коюудан да башталыш керек экен. Себеби деген ар бир сабак жанагы чакырык баскычында, эң башкы баскычта негизи мугалимдин суроосунан башталат. Эми үчүн азыр бул жерде сыноо журттун мүнөздөмөсүнө берип аткан бул кичине мындай дидактикалык мазмундагы мүнөздөмөсү болуп эсептелет да. Сыноо жүгүртүү сөзсүз далилдүү, негиздүү болуш керек. Кайсы ойду айтпайлык, кайсы ишти кылбайлык, ошонун дайыма негизи, ошонун далили, мындай бир таяна турган нерсеси болуш керек. Башкача айтканда курулай жөн эле ушундай жазылуу, анан мен ошентип ойлогом, анан былтыр ушинткенбиз, анан ошон үчүн эмес, ал негиз болбойт туурабы? Мындай бир логикага, акыл эске мындай ылайыкташкан кандайдыр бир негизи болуш керек. Анан ал жалпыланган, тыянактуу болуш керек, себеби ар бир ой жүгүртүү процесси, биз ой жүгүртүү окуу процессинде жөн учурдагы биз кайсындай гана ойлорду ой жүгүртүү кылбайлык, сын ой жүгүртүү кылбайлык, баары бир жыйынтыкка келебиз. Ал жыйынтык сөзсүз эле биз ойлоп аткан маселени чечүү болушу мүмкүн эмес. Биз атүгүл ушул маселени чече албайт да, мага дагы бир нерсе керек экен, дагы маалымат керек экен, же бирөөнүн жардамы керек экен. Ушул дагы бул биздин сын ой жүгүртүүбүздүн акырында жалпылап биз тыянак чыгарган болот экенбиз да. Ушундай тыянактуу, өзүмдүн оюмдан, өзүмдүн оозум менен, өзүмдүн атымдан айта ала турган тыянак ушул сын ой жүгүртүүнүн дагы белгиси болуп эсептелет экен. Анан эң акыркысы сын ой жүгүртүүнүн негизи социалдык мүнөзү бар экен. Башында айтып атпайбызбы, өз алдынча болсо анда эмнеге социалдык болот депчи. Негизи ар бир адам өз алдынча сын ой жүгүртүп, өзүнүн акылына, өзүнүн билимине, өзүнүн тажрыйбасына, алган маалыматына таянып сын ой жүгүрткөнү менен баары бир ошол эмнеси менен маанилүү болот да. Биз баары коомдо жашагандан кийин, социумда жашагандан кийин биз баары бир ошол сын ой жүгүртүүсүнүн тыянактары менен, сын ой жүгүртүүдөн пайда болгон суроо, күмөн саноолорубуз менен баары бир биз коомдо бирөөлөр менен бөлүшөбүз, жакындарыбызбы, соц тармактар аркылуубу, туурабы, досторубузду, үй бүлөбүзбү бөлүшөбүз, кесиптештерибизби. Ошол жагынан сын ой жүгүртүү болгон учурда гана биз коом менен байланышып, мындай ошолор менен мамиле түзүп, ошолор менен маалымат бөлүшөт экенбиз да. Ошон үчүн сын ой жүгүртүүнүн социалдык мүнөзү дагы бул өтө маанилүү көрсөткүч экен сын ой жүгүртүүнүн. Сын ой жүгүртүү мугалимдин ролу да. Эми азыркыга чейин деле аябай чоң жаңылык нерсе айткан жок болушум керек, себеби сын ой жүгүртүү усулдары баары кулагыбызда угуп жүрөбүз. Мугалимдердин ролу дагы ошол жана окуу жана жазуу аркылуу ой жүгүртүү, сын ой жүгүртүү, өрчүтүү технологиясы деп аталган жанагы 3 автордун катуураак айтасызбы? 3 автордун эмгектеринде берилген сын ой жүгүртүү мугалимдердин ролун эмне деп белгилешкен аларчы? Окуучуларга тийиштүү багыт берип туруш керек. Мугалимдер баары деле даяр маалыматты бербеш керек. Алар сөзсүз багыт берип туруш керек. Балдар өздөрү ойлоп, өздөрү билимди өздөрү таап, өздөрү өздөштүрүш керек дейт да. Бул оңой эле. Туурабы, эгерде мугалим ушуну максат кылса оңой эле. Мугалимге кыйынчылык жараткан эмне? Бул деген жанагы мурдагы калыптанып калган нерседен баш тартуу кыйын бизгечи. Биз баягы стереотиптик жол менен жашайбыз да, күндө жасаган ишибизди кайталап ошону жасайбыз, көнүмүш болуп калган. Анан адам баласына мүнөздүү нерсе, биз жаңы нерсени дайыма эле кабыл албайбыз. Биринчи жаңы нерсени биздин мамилебиз эмне? Аны мындай тануу да, мындай моюн калбоо, ошого каршы чыгуу да. Анан ушул жаңы сын ой жүгүртүү усулдарына келгенде мугалимдер эмне кыйынчылыкка туш болот? Эң биринчи кезекте ошо кабыл алуу жагынан кыйынчылыкка туш келет да. Себеби көнүп калган ата акыбыз менен оңой да, келип окуп айтып берип коесуң, анан кийин алардын билгендерин мындай баалаш үчүн диктант өткөрүп же текшериш кылып анан өткөрүп коет. Чыгып кетти окшойт, Кирет го, интернети үзүлүп калды окшойт. Азыр чалайынчы. Бир нерсе басып алды окшойт. Алло. Алло, Тынара. Киресиң да? Макул.
Макул интернетине. Азыр кирем дейт, интернет өчүп калыптыр. Ага чейин тиги суроолорду жазып турсаңыздар болот чатка. Азыр кирет экен, интернет өчүп калыптыр. Мо Б деген ким? Кайсы? Бирөө микрофонун күйгүзүп алды эле да. Микрофондоруңуздарды өчүрүп турсаңыздар байкап. Кечирип коюңуздар. Болду, сүйлөй бер, Тынара жакшы. Демонстрация кылып туруп. Ооба, демонстрация кыла алайын. Сыной жүгүртүм, азыркы болуп кеткен окуяга жетпейт. Эме катуураак чыгарсаңыз үнүңүздү. Эми угулуп атабы жакшы эле? Жакшы. Баардыгы тең өчүп калган турбайбы, кечирип коюңуздар. Мугалимдин ролу жөнүндө айтканбыз. Негизи сыной жүгүртүү усулдарын өздөштүрүп, анан аны сабакта колдонуунун эч кыйынчылыгы жок. Анан мен айтып келаткан оюм, негизи мугалимдерде көп кыйынчылык нерсе бул жаңы ушул көрүнүштү кабыл алуу жагынан кыйынчылык болгондо, баягы көнгөн адатыбызча иштебешибиз керек, бир башкача иш кылышыбыз керек. Бул да убакытты талап кылат да. Ошол жагынан биз кичине кыйналат экенбиз. Анан экинчи мугалимдин дагы мындай ролу ушул жерде мугалимдин өзүнүн дагы, анан балдардын дагы бир нерсени билбеши мүмкүн экендигин кабыл алууда. Себеби деген бир жагынан мугалимдер биз өзү жоопкерчиликтүү адамдарбыз, анан баарын тең билишибиз керек деген ойдобуз да. Анан баягы студенттер, окуучулар суроо бергенде билбей калса көп учурда ыңгайсыз абалда калышыбыз мүмкүн. Кандайдыр бир өзүбүздүн окуучуларга же студенттерге мамилебизге да ушундай нерсе сезим, мындай тоскоолдук кылышы мүмкүн да. Анан мен мисалы Манастан сабагын бердим. Анан Манас эпосты силер билесиңер, баягы дүйнөдө 5 океанды бириктиргенде деле Манаска жетпейт да, терең. Анын суроолору көп да. Анан студенттер каалаган суроону берет, күтүлбөгөн суроолор болот. Ошондо мен айтам, бул суроого азыр жооп бере албайт экенмин, билбейм азыр депчи. Бирок мен чукулап издеп көрөйүн, ошону таап, анан мен силерге айтып берем депчи. Анан ошол жерде мугалимдердин дагы ролу, өзгөчөлүгү дагы бул жөн андай академиялык тактык керек да. То есть ошол суроого жооп табам дедимби, таап бер. Же таба албасаң, кийин кайра мындай кайтып кайра айтып кой депчи. Мындай кандайдыр бир мугалим дагы анан окуучулар, студенттерди өзүнчө эле бир мындай жабык коом да, мындай өзүнчө эле бир коомчулук да. Ошонун ичинде дагы мындай өз ара ишенич, өз ара мындай сый мамиле кандайдыр бир болуш керек да, ачыктык. Ошон үчүн академиялык тактыкты сактап, дайыма убагында жооп берилбей калган студенттердин балдардын суроосуна жоопту дайыма айтыш керек да. Анан экинчи жагынан балдар дагы бир нерсени билбей калышы мүмкүн. Жана китепти окуганда эмне үчүн жанагы экинчи бөлүктө, жана окутуу процессиндеги экинчи баскыч бар эмеспи, түшүнүү баскычында. Эмне үчүн ошол жерде балдарга өз алдынча окуп, анан топтор менен иштеп, анан талкуулаш керек да. Себеби ар бир бала бир билбей калган нерсесин толуктайт. Анан сөзсүз түрдө эле ал терс баа коюуга негиз болбош керек, бир нерсени билбей калганчы, муну кабыл ала билиш керек да. Анан өз алдынча ой толгой, чечимге балдар өз алдынча ойлонуп, мындай өзүнчө чечим чыгарганга шарттарды түзүш керек, албетте түрткү бериш керек. Бул жагынан дагы мугалим өзүнүн окуусун, мындай бере турган сабагын көбүрөөк ойлонуш керек да. Мындай болуп кетсе эмне кылам, мындай болсо эмне этем депчи. Анан өз алдынча тыянак чыгарга дагы мүмкүндүк бериш керек. Сөзсүз эле таңуулап даяр ойду айта койбостон, мейли ката болсун, мейли жаңылыш болсун, бирок ошол ойлонуу аркылуу, ката кылуу аркылуу баягы туура тыянакка келгенге жардам бериш керек балдардычы. Анан бул эмнеге жардам берет да? Ошо окуучулардын, психологдордун байкоолорунан жасаган тыянактарына карасак, негизи адам баласы биз айда адамдын көп мындай коркуп турган нерсебиз бул жаңылып калган коркобуз да, эмне болуп кетет депчи. Анан балдарды үйрөткөндө жаңылгандан коркпоганын үйрөтүш керек экен. Жаңылдыңбы, жыгылып кеттиңби, кайра туруп, кайра андан ары дагы жыгылганын себебин билип, ошого таянып, аны кайра кайталабай, андан ары дагы өтө эле көрчүгүнгө үйрөтүш үчүн ушул окуу процессинде жөнөкөй эле нерседен балдарга өзүнчө оюн айтканга мүмкүнчүлүк берип, өзүнчө тыянак чыгарганга мүмкүнчүлүк берип, мейли ката болсо дагы мындай кесип салбайчы, дароо эле кесип айтып таштабай. Ошону мүмкүнчүлүк берүү аркылуу балдарды
сыной жүгүртүү көндүмдөрүн анан кийин эркин кыймылдап өз алдынча ойлонуп кыймылдаганга үйрөткөнгө мүмкүндүк берет ушул усулдарчы. Анан дагы жаңы нерсени таанып билүү үчүн пайдалуу түзүү да. Биз айтпадыкпы жанагы кайсы тема канча бир сабакты 2 жыл сабак берсең деле ошол сабактын темасына байланышкан маалыматты билимди өздөштүрүү мүмкүн эмес. Биз адам баласын негизи өмүр бою окуйбуз да. Ошон үчүн кандайдыр баада ишенбестик бир комплекс калыптанбаш үчүн негизи ушул усулдар аркылуу мугалимдин ролу балдарга айтканды билиш керек да. Ушуну билдиңер, андан ары кайсы ачык мындай суроо калды, ошону да билсеңер болот депчи. Бул деген өзүнчө бир пайдалуу болот экен. Бир кайсы бир багыт, илим багыты боюнча болобу, күндөлүк турмуштук билим боюнча болобу, ошону көп нерсени билгенге ушул пайдалуун түзүү сыной жүгүртүү усулдарын колдонууда көбүрөөк жардам берет экен. Мугалим муну эске алыш керек экен. Анан дагы бир нерсе, сыной жүгүртүү усулдары баягы 80-жылдар усул катары расмий калыптанганы менен мен ошондой эле ушул усул пайда болду. Ага чейин мугалимдер же болбосо муну аз колдонгон мугалимдер сыной жүгүртүүнү билбейт дегенге мен макул эмесмин. Себеби деген мугалимдер иши түйшүктүү, акчасы аз болгондон кийин аябай ишенген адамдар гана калып иштеп атпайбызбы? Ушул кесипти сүйгөн адамдар. Негизи каалабай туруп мугалим болуп иштеш кыйын болуш керек да. Бир жагынан, экинчи жагынан мугалимдер бардын чыгармачылык изденип, баары бир башкы максатыбыз билип балдарга билим берүү да. Ал эми сыной жүгүртүү усулдары ошону жөн эле жакшыртуу, ошону бир жыйнактуу, даяр технология негизинде иштөө ар тараптуу деген мындай жардам бере турган бир жабдык катары нерсе да. Анан бир мисал, мен жаңы илгери жаңы окуумду бүтүп келип университеттен, анан мектепте мугалим болуп иштеп калганда мага бир уштат мугалимди коюп коюшканда, ошол мугалим айтты эле магачы, мен деген дейт, тиги сөзсүз түрдө сабактын планын жазбасам дагы, мен троллейбуста келатып дагы мен ойлоном дечи да. Мен балдарга ушу теманы кандай түшүндүрсөм, мен ушуну кандай деп сурасам экен, тетиги Данияр деген бала ушуну такыр эле ушинтет, ошону эмне кылып ушуну мындай иштетсем экен деп ойлоном. Мен окуу планын бир форматта жазам талап кылгандай, бирок мен дайыма ойлонуп, анан эмне кылсам ушу балдар тыңыраак, батыраак окуп кетет, орус тилде дегенде мен анда орус тил сабагын берчүмүн да. Анан көрдүңүздөрбү, сыной жүгүртүү негизи адамга мүнөздүү, биздин мугалимдер баарыбызга эле мүнөздүү нерсе. Бирок аны кичине жанакы салттуу болуп калган, көнүмүш болуп калган усулдардан кичине айырмалап, жаңы нерсени өздөштүрүп, ошону кабыл алсак, эң биринчиси кабыл алсак, жаңыча иштөөнүчү, анда бул усулдарды өздөштүрүү, өзүбүздүн жаңы усулдарыбызды ушул модель боюнча ойлоп табуу, бул эч кандай кыйынчылыкка турбайт деп ойлойм биздин мугалимдер үчүн. Анан сыной жүгүртүүгө келгенде бизде тоскоолдуктар бар ар түрдүүчү. Анан алар эмнеден турат? Жанакы кабыл алуу кыйыныраак болгон үчүн биз көп учурда мурунку эле тажрыйбага таянып туруп алабыз. Мен практикамдан билем, нарындай эжекеге бала бакчанын мугалимдери үчүн биз тренинг өткөрсөк, бир айтты да. Мен болду, мен кечээ эме сыной жүгүртүү усулун колдонгом, мен кечээ деген, бүгүн колдонбой мен мурдагы деле иштейт болчумун деп айткан да. Баягы өтө мындай бир жылуу, жылмайууну жараткан нерсе да, бирок ушул мындай бир жакшы көрсөткүч да, себеби деген көнгөн нерсебизди кайра келгибиз келет, жана тойго барганда бийик такка кийип алып, анан күнүбүздө мындай жалпактыкка күндө кие беребиз дегендей сыяктуудай кабыл алгандай сезилген да. Бирок ал эже менен кийин да иштедик, 2 айдан кийин да кайра алардын иш натыйжаларын көргөнү барганбыз, бирок түшүнүү тез эле калыптанат, себеби мугалимдер негизи биздин өзгөчөлүгүбүз аябай көп ойлонуп, көп нерсени ар тараптуу караганга жеңил бат үйрөнөбүз да. Анан дагы бир бизге мындай тоскоолдук кылчу объективдүү себептердин бири бул авторитетти ашыкча моюнсунабыз да. Ушул киши айткан депчи. Бизде жакшы салт бар эмес ба, улууну урматтаганчы. Анан бирок ушул улууга урмат деген сөздүн экинчи бөлүгүн унутуп калабыз да, кичүүгө зат дегенди чыгынчөсүчү. Анан сөзсүз түрдө эле авторитетке аябай таянабыз да. Бирок ушул сыной жүгүртүүнүн принциптеринин бири деген бул экен да, негизи адам баласы бир жолу жана өмүрүнүн акырына чейин кабыл ала турган ой, каалайсыңбы кабыл ала турган ой, бул адам баласы байыр канчалык акылман болсо дагы жаңылат экен да. Ушуну кабыл алыш керек экен. Априори эле, таптак эле абсолюттук чындык, эч кандай мындай күмөн саноого болбойт деген чындык дүйнөсүндө аз деген ойго таянышат экен ушу сыной жүгүртүүнү ойлоп тапкан адамдарчы. Ошон үчүн авторитетке эле сокко ишене бербестен аны да тандап сынап көрүш керек экен. Сыной жүгүртүү сөзсүз эле чыр чатак алып келип кагылышуу же бир жаман жакшы айтышуу эмес, аны
талдап көрүү, сынап көрүү, мезгилге туура келет экен, башка экен, жаңы экен депчи. Анан дагы жалпы тоскоолдуктар ошо бизге көп сыноо жүгүртүүдө тоскоолдуктар негизи кичүүнүн оюн тааныбастык бар биздечи. Улууну дагы эле урматтаган, сыйлаган аябай жакшы нерсе. Бирок көп учурда баягы кичүүнүн да тажрыйбасына таяныш керек. Себеби биз деген азыркы кичүү муундар, мисалы 20 жаштагы, 15 жаштагы муундарчы, мисалы мага салыштырганда компьютерди же жанагы телефондон бир нерсени чукулап алгангалар кыйыныраак да. Ошол сыяктуу эле алар техниканы эле эмес, негизи дүйнөдө болуп аткан нерсени дагы өзүнүн көз карашынан, өзүнүн оюнан, өзүнүн турган жеринен кабыл алат да, ал сөзсүз түрдө жаңылыш эмес да. Туурабы? Аларды да эске алыш керек. Жаңылыш болсо, коркунуч жаратса, аны түздөп туруш керек. Бирок эч качан кичүүнүн оюн таанбаш керек да. Бул ошо сыноо жүгүртүүгө тоскоол боло турган көрүнүштөрдүн бири да. Анан бул жерден дагы айта турган нерсе, негизи сыноо жүгүртүү негизи мугалимдерге керек нерсе да. Биз өзүбүз сыноо жүгүртүүнү мындай кабыл албай туруп, балдарды үйрөтүшүбүз мүмкүн эмес. Ошон үчүн ушу тоскоолдуктарга да көңүл бура жүрүш керек. Экинчи жалпы тоскоолдуктар азыркы кезде объективдүү нерсе бизге негизи билим, тажрыйба жетишсиз болуп атат. Бул жагынан себеби деген билим берүү тутуму бизде азыркы кезде республика боюнча басымдуу бөлүгү салттык эле түрдө иштеп жатабыз да. Мен мисалы жанагы жеке мектепте да иштеп көргөм, көбүнчө чет элдик балдар окуган мектепте иштеп көргөм. Ошол жерде деле бул бар да, ошол мындай мурункуда иштеген адамдар дагы кезиктирген да. Ал сөзсүз эле көп акча төлөсөң көп жакшы мектеп дегенди билдирбейт экен ал делечи. Себеби деген эң башкы фактор бул мугалим да. Кандай иштейт, кандай ой жүгүртүүсү бар, кандай иш ыкмасын колдонот да. Ошон үчүн бул билим тажрыйба жагынан бизде жетиштүүсүз болуп атат. Салттуу билимдерди таанбашыбыз керек, албетте ага таянышыбыз керек, бирок жаңы нерсени үйрөнүшүбүз керек. Анан убакыт жетишсиз да. Сен айтпадымбы жана кабыл алуу бир, анан экинчи кабыл алып ушул башкача иштөө керектен кабыл алгандан кийин баары ошол эле технологияда өздөштүрүш керек. Технологиялар жалпы берилген ар бир мугалим өзү сагына ылайыкташтырыш керек. Тигил болобу, туура келеби же бул болобу, бул туура келеби дегендечи. Ошол баары бир убакытты талап кылат. Анан ар бир мугалим басымдуу көпчүлүгү эжекелерибиз да туурабы. Ошон үчүн баары бир күнүмдүк турмуштук иштерди дагы ала жүрүшүбүз керек. Ошол жана объективдүү убакыт кээде жетиштик кылат. Муну чечсе болот, акырындап өздөштүрүп кетсе болот. Анан кийинки дагы бизде жалпы азыркы кездеги тоскоолдуктар, эмне үчүн биз кенен ушул ыкмаларды колдонуп кете албайбыз, бул окуу куралдар колдонуунун жетишсиздиги да. Муну сиздер билесиздер, токтолбой эле коеюн. Анан жекече тоскоолдуктарга жанагы мен эжекени мисал келтирген, нарындагы эжекендер үзүп кабыл алууда мындай комплекстүү түрдө, муну тутум түрүндө кабыл алыш керек да. Негизи сыноо жүгүртүү усулдарынчы негизи эле кайсыл жерде сабак өтпөйлү, кайсы темада болбош, негизи ушуга таяныш керек, ушунун принциптерине таяныш керек да. Анан дагы бир жаңылыш ой бар, негизи жазуу жана окуу сааттарына гана ыңгайлуу деген ой бар. Муну угуп жүргөн болушуңар керек. Мен бул жерден кыска эле айта алам, бул жаңылыш ой. Сыноо жүгүртүүнү баардык сабактарда, геометрия, математикабы, бүт сабактарда колдонсо болот. Ал үчүн да изденип, окуп, мындай өздөштүрүп гана жетиштүү да. Анан дагы бир жаңылыш калыптанып калган ой, бул атайын жабдуулар керек да. Биз ошол эле долбоор менен бир мектепке барып иштеп, анан кийин 2-3 айдан кийин барып ошо долбоор колдогон жыйынтыктарын угуп, аларга да семинар өтүп берет деп барсак, бир эжек айтат да. Мен ал сыноо жүгүртүү жана силердин тиги усулдарыңарды кантип колдонмок элем? Менин атайын жабдууларым жок дейт да. Менин маркерим, флипчартым жок болсо мен кайдан табайын деген да бизгечи. Чындыгында бул дагы кичине жаңылыш нерсе. Азыр балким жоюлуп калды болуш керек деген үмүттөмүн. Себеби деген ой жүгүртүү биздин акыл эсибизде болуш керек да. Ал эми жанагы атайын жабдуулар, флипчарт, маркер келип калганы, негизи бул долбоор бизге жанагы эл аралык буюмдардын каржылоосу менен келди да. Ошон үчүн алардын мындай мүмкүнчүлүгү бар болчу да. Мындай биз иштегенде, баягы оперативдүү иштегендечи, мындай турган жерибизди уюштура койгончу, доска издеп, анан акбор издеп отурбай, мындай куралыңар сенин колуңарда болсун деп бере койгондо болчу да. Бирок анда болсо мугалимдер сөзсүз ошолорсуз сыноо жүгүртүүчүлөрдүн колдосо болбойт экен деген ойдо да калыптанган да. Бул кичине мындай субъективдүү мындай кичине тоскоолдуктардын бири болуп эсептелинет. Анан мугалимдер үчүн бул деген усул эле эмес, негизи иш принциби болуш керек. Улуу кишилер деле сыноо жүгүртүүгө жети жөндөмсүз экенин биз айттык. Анан башкы максаты бул ой жүгүртүү жагынан өз алдынчалыкка үйрөтүш керек. Балдар эрчими болбош керек.
көп эле динге деле байланыштуу, саясатка деле байланыштуу, соодага деле байланыштуу көп эле жаңылыштыктар болуп атпайбы? Мындай алданып калуу анууларчы. Ошон үчүн кичинекей кезинен балдарды ушу сыноо жүргүзгөнгө талдаганга, баалаганга, ар тарабынан көрө билгенге үйрөтүш керек экен да. Анан күнү түнү жүрчү иштеп кырмакча алып койдум. Негизи ойлонуп жүрө турган нерсе да дайымачы азыр сабак мына ушундай азыр сыноо жүргүзсөм, андан кийин ойлонбойм эмес. Негизи эле биздин жасаган өзүбүздүн ишибиз дагы, айткан сөзүбүз дагы негизи ушул ойлонулган, негиздүү, далилдүү болуш керек экен да. Ошол мугалимдер үчүн керектүү нерсе. Анан азыр бизде эмнелер бар? Бир нече усул эмелер чыккан. Колдонмолорчу, китептер, окуу куралдары болуп чыкты. Жакында эле бирөөсү ушу окуу жана жазуу аркылуу сыноо жүргүзүүнү өөрчүтүү программасынын сөздүгү бар. Бул жакын эмес, кечээ болсо бул 2003 же 2004 жылдары чыкты экен. Жакшы сөздүк, 2 тилде чыккан. Анан айрым курстар боюнча окуу куралдары, усулдук колдонмолор бар. Жакында талкууланган бир китеп бар экен. Жарандык иш биргиликтерин калыптандыруу деген китеп чыкты да. Бул кесиптик иш аракеттин укуктук негиздери деген сабак бар экен. Жанагы кесиптик лицейлер барго, башталгыч кесиптик мындай билим берүүчү лицейлерчи. Ошолордун мугалимдер үчүн колдонмок экен. Жакшы жери 24 сааттан эсептелген экен, 22 сабактан турат экен. Баягы 2 сабагы жыйынтыктуу тест сыяктуучу. Анан ар бир сабак эмнеден башташ керек, атүгүл эмнени ойнотуш керек. Анан эмне менен жыйынтыкташ керек, балдарга эмне тапшырма бериш керек, кандай суроо бериш керек, өз алдынча иште кандай болуш керек, анан кайра өз алдынча кантип кайтып келиш керек. Ушул китепте башынан аягына чейин берилген экен. Бул китеп Бишкектин анан Оштун 8 кесиптик лицейинде жана пилоттук деп лицей деп аталышып, ошол жерден сынактан өтүптүр, мугалимдер колдонуптур. Азыр министрликке сунушталып аткан экен бул китеп. Бул китептин жакшы жери темасы юриспруденцияга тиешелүү болгону менен мазмунун албаса дагы ушул жердеги сабакты уюштуруу, окуу процессин уюштурууда кандай ыкмаларды колдонсо болот экен, эмнеге көңүл бурса болот экен деген жагынан бул китеп бардык мугалимдерге пайдалуу болот. Эгерде министрлик жактырып калып, сентябрга жакын ушул китеп чыгып калса, мисалы мен суранат элем, ушуну чыгарган адамдарга кайрылат элем да, мындай ушуну дагы китепканаларга берсе депчи, бул аябай пайдалуу нерсе да. Муну Бириккен Улуттар Уюмунун жанагы өнүктүрүү программасы каржылаптыр, менторлор иштептир, мугалимдер иштептир, аябай жакшы жыйынтыктарын айтып беришти. Анан көп түрдүүлүктү башкаруу жана жарандык биримдикти калыптандыруу, педагогикалык ыкмалар жана технологиялар дегендей китеп болгон. Чыккан ал жанагы ички иштер органдары, мамлекеттик бийлик жана өз алдынча башкаруу органдары үчүн, ошол кызматкерлер үчүн чыгарган китеп. Алар деле баягы кесиптүүлүгүн жогорулатуу курстарына барат, анан ошондо сабак берүү үчүн даярдалган. Бул дагы биринчи китеп сыяктуу эле. Менин эсимде жок, 16 сабак экен, өзү 20 сабакта эсептелген. Анан ошондо ар бир сабактагы мындай берилгенде эмнеге басым жасалыш керек, кайсы ишти бересиңер, кайсы суроону бересиңер, кайсы оюнду ойнойсуңар. Анан атүгүл ал жерде тексттан берилген. Мугалим өз үчүн да окуп алып, анан ошонун негизинде жанагы сыноо жүргүзүү усулу менен сабак өткөнгө дейинчи мындай жанагы менюал деп койчу эле, жанагы мугалим үчүн мындай усулдук окуу куралы, бирок ошол китепке чогуу берилген да, ыңгайлуусучу ар бир сабактан кийин берилген. Анан көп түрдүүлүктөгү биримдик деген мугалимдер үчүн окуу куралды берген. Ушул окуу куралдардын баардыгы тең Бириккен Улуттар Уюмунун жанагы адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты каржылап ушу чыгарганда. Анан укуктук тартип органдары коомдун кызматында деген китеп бар. Бул дагы ошо ички иштер органдары үчүн чыккан. Аларды ал жерде эмне тематика бар? Ал жерде жанагы чыр-чатактарды кантип чечиш керек, расалык же болбосо башка кемсинтүүгө кантип жол бербеш керек, жанагы кыйноолорго жол бербеш керек дегенчи. Жана жаш балдардын эмгегин колдонуп атабыз, эксплуатация кылып, ошолорго каршы кандай күрөшүш керек, өзлөрүнүн тематикасына байланыштуу нерсе. Бирок булар дагы усулдук жагынан, сабакты уюштуруу, окуу процессин уюштуруу, баалоо жагынан аябай баалуу нерселер. Бул жерде ушул акыркы 2 китептин ичинде баалуу тутуму да берилген. Эмне кылса, кандай кылса, кайсы жагына көңүл буруп, кайсы критерий негизинде баалаш керектигине берилген да. Анан акыркы биздин колубузда дагы эмне бар? Бул биздин тажрыйбабыз. Ар биримиздин азгы көпкү баары бир тажрыйбамыздар бар. Сыноо жүргүзүү усулдарын колдонуу боюнча пилоттук долбоорлор азыр көп иштеп жатат. Тренингдер бар, анан мугалимдер аябай изденип көп иштеген. Биздин мугалимдерибиз бар. Ушул колдоо бар нерселердин негизинде андан ары дагы окуу куралдарын өөрчүтүп, ушул сыноо жүргүзүү усулдары кенен жайылса болот деп ойлоймун. Анан бизге азыр эмне керек? Албетте мугалимдер үчүн тренингдер керек. Айтпадымбы? Мугалимдер балдарга сыноо жүргүзүүнү үйрөткөндөн мурун өздөрү дагы ошол ыкмасын, технологиясын билиш керек. Кандайдыр өздөрүнүн дагы ишке болгон көз карашы мындай жакшыртыш керек, балким
көрсөтүш керек. Ошончо тренингдер максаттуу түрдө керек, окуу куралдары түрдүү сабактар боюнча керек. Жанакы ар бир сабактар мисалы жок негизги темалары иштелип, башынан аяга чейин кандай өтүш керек деген жазылган китап болсо гана туурабы? Анан бул жерден албетте расмий колдоо, расмий жайылты керек. Бул жерде албетте билим министрлиги керек. Жанакы чечимдерди кабыл алып турган атайын түзүмдөрдүн колдоосу, ошолордун ниети бизге керек болот да. Негизи бирок бул жок эмес, бизде бар нерсе, бул мындай ишке аша турган нерсе да. Мен бүгүн ушу жалпы айтып берейин деген негизи маалымат ушул болчу. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Жалпыңыздарда ийгилик болсун, ден соолугуңуздар болсун. Анан азыр бирде сурооңуздар болсо, мен жооп бергенге даярмын. Тынаркүл Шейшеевна, буякта чатка суроолорго жооп берип коюңуз, Аха. Гүлнара Сулайманова суроо берип атат. Кайсы адабияттар менен иштейсиз? Сиз айткан Мередит жана башка авторлордун китебин кайдан тапса болот деп. Биринчи эң башында иштегенде адабияттарды жанакы Америкалык университеттеги сыной жүгүртүү лабораториясы деген бар болчу. Низовская, Задорожныйда окусаңыздар керек. Ошолордун иштелмелери негизинде иштегенбиз. Алар буквально колубуздан жете эле иштеткен, себеби материал жок эле да. Азыркы кезде ошол аталган авторлордун андан кийин Россиянын педагог изилдөөчүлөрүнүн дагы аябай көп чыгарган иштелмелери бар. Негизинен көбүнчө интернетке кайрылам. Колдо китеп жок, раритеттен жанагы Мередиттин бир китебин көргөм. Россия чыгарып, анан бизде кайра басып чыккан экен. Бирок ал 3 жыл мурун болгон. Негизинен интернетке көбүнчөсү кайрылам. Анан ушул жерде экен, азыр көрүнчү. Бул сыяктуу сыной жүгүртүүнүн өрчүтүүнүн негиздери деген китептер бар эле. Ушул жанакы Жени Стилдин, Мередиттин, Чарльз Темплдын жанакы мен айткан 8 китебинин биринчиси ушуда. Ушундай түрдө колдонулган чыгып, булар таратылган. Жанакы тренингтерге катышкандаргачы. Анан ушундай китеп түрүндө чыккан мен китептерди аз көрдүм чындыгында. Жана акыры издеген жокмун, ыңгайына карап интернеттен көбүнчө колдонуп жүрөм. Бирок орус тилдүү адабияттар, ушул эле 3 автор эмес, ушунун негизинде аябай көп жазган адабияттар бар. Анан дагы бир булак Перемена деген журнал бар болчу. Кайсы бир жылдарда Кыргызстанга келип биз алганбыз. Бирок баягы каржы, анан уюштурган киши керек. Бишкекке, Кыргызстанга ал журнал жетпей калды. Кийин угушумча ал журнал чыкпай калды деген да сөз бар. Бирок ошо Перемена деген журналдын электрондук версиясы интернетте бар. Перемена журнал деп жазсаңыздарчы. Ошол жерде ар түрдүү багыттагы сабактардын иштелмелери, даяр иштелмелери бар. Эгерде силер ошол Переменага таянып, аны колдонуп, анан ошону атай жүрүп колдонсоңор, ал плагиат деле болбойт. Бирок анын негизинде баары өзүңөрдүкүн өстүрүп аласыңар да, баары ушундай таяныч болот ар биринчи мезгилде. Биякта Бактыгүл Байтекова деген ыраазычылыгын билдирип атат. Абдан жакшы материалдар менен тааныштырдыңыз, рахмат деп. Анан мындай, мен суроом, бул кыргыз тилинде авторлор барбы, сынчыл көз караш боюнча жазган? Эмгек жазган. Сын ой жүгүртүү усулдары боюнча кыргыз тилинде авторду мен бир 2 кишиникин окугам. Бирөөсү дипломдук иш экен. Бирөөсү бир китеп болуп чыкса деген китеп түрүндөгү иштелме экен да. Макала түрүндөгү иштелме. Бирок ал мындай тагыраак, мындай кандай айтсам экен, тагыраак. Котормо экен. Орус тилиндеги эле, орус тилдүү материалдардын эле котормосу экен да. Бирок башка материалды кыргыз тилинде кездештире алган жокмун. Бирок бул жок дегенди билдирбейт. Себеби мен бардыгына тең мындай көңүл бурган жокмун да, көбүнчөсүчү. Мен эң чоң мындай өзүм канааттана турган нерсе бул ушу сыной жүгүртүү усулдарын сабакта колдоном да. Мен кыргыз адабиятын кыргыз тилин беремби, орус тилдүүлөргө беремби, манастанды беремби, же үйүмдө да кошунамдын балдары келет, кыргыз тил үйрөнөбүз деп, же ошолорго да беремби. Мен дайыма ошо сыной жүгүртүү усулдарынын негизги принциптерин колдонуп жүрөм да. Ошондон ошого таянып жүрөм мен негизичи. Да, бак КТМУда иштеген киши окшойт. Биякта бир суроо бар экен да. Абдан жакшы билдирүү жасадыңыз, рахмат. Блумдун таксономиясын сабакта колдоносузбу дейт? Блумдун таксономиясын чын айтайынбы, жаман көрөм.
Себеби? Эмне экенин билбейм. Себеби деген ал баягы көп нерседен баары өзүң көңүлүңө жакканыңды колдоносуң. Ошол сыяктуу эле да таксономияны аябай аз колдоном. Аны көбүнчөсү жанагы өзүм тренингтерге барып окуучу болуп жүргөндө, анан кийин тренер болуп үйрөтүп жүргөндө баягы талап коюлган да ушу таксономияны өтүш керек депчи. Ошон үчүн көп колдонгом. Бирок мындай өзүм баягы өзүм ээ болгон өзүмдүн сабагымда көп колдонбогонго аракет кылам. Нарынкүл Асанбековна сизге ыраазычылыгын билдирип атат. Пайдалуу маалымат алып жатабыз дейт. Анан эгер мүмкүн болсо ушул презентацияңызды бере аласызбы? Эгер электрондук почтага дейт. Почтасы бар экен. Ой, эч деле кыйынчылыгы жок. Бере берем. Эчтеке деле ал жерде мен жаңы ачкан эч нерсе деле жок. Бирок менин билишимче ушул биздин сабактар YouTube'га да кирет, YouTube'га кирет, бирок бул эме катары колдонгонго. Презентациянын өзүн элечи. Ой, жан дил менен эле берем, колдоно бериңиздер. Берем. Адресиңиздерди салып ийсеңиздер, салып берчи бияка. Мейлин салыптыр. Так. Мына могу жерде дагы бир суроо бар экен. Такыр сүйлөбөгөн ойлонуп жатам деп отура берген балдарды кантип сүйлөтөсүз дейт. Такыр сүйлөбөгөн ойлонуп жатам деп отура берген балдарды кантип сүйлөтөсүз дейт. Мындай да сыной жүгүртүү усулу баягы окутуу процессинде болуп аткандан кийин биздин сабагыбыз убакыт жагынан чектелүү да. Анан ойлонуп отурам деген адамдар баардыгына тең башында сыной жүгүртүү усулдарынын дагы бир талабы сөзсүз убакытты аябай жакшы так сакташ керек да. 3 мүнөт бердимби? 3 мүнөттүн ичинде 3 мүнөттөн сурап алганга акым бар. Ойлонуп атам десе, эми ал жерден чыр-чатак кылбайсың, бирок кийин акырындап жекече баа бергени келгенде окуучу сезип билиши керек. Ошондой мамилеси төмөн баа алганга мындай шарт болду. Окуучу өзүн өзү баалайт эмеспи? Анан окуучуну балдар баалайт, анан өзүңүз баалайсыз. Ошондо баалоо критерийиндеги бири баланын активдүүлүгү. Анан ошол активдүүлүк дегенде упай берилет да, ошол баалды албай калат. Анан бир жолу ойлонуп атам деп кечке отуруп, экинчи жолу айласы ойлонуп бүтөт. Так, мен дагы немем бул сыной жүгүртүү бир гана тиги сабакты, илимди эмес, сиз өзүңүз айттыңыз го, саясатта дагы, адабиятта дагы деп. Демек, бул ата-энелердин деле балдарга бир башында эле балдардын ой жүгүртүүсүнө бир неме жол ачып бериш керек го, сын көз карашты. Сиз жагабы эмне себеп деген, Албетте, бала эми баланы дүйнөгө алып келип коюш эмес, аны дагы адам кылуу дагы милдет да. Анан ал кандай адам болот? Өз алдынча боло алабы? Өмүр бою ата-эне жетелеп жүрбөйт. Өз алдынча боло алабы? Өзүнчө чечим кабыл ала алабы? Бардык эле жерде чуркап баратса жыгылган атса астына саман мындай төшөй албайбыз, туурабы? Ошон үчүн албетте баланы кичине кезинен сыной жүгүрткөнгө үйрөтүш керек. Үйдөн кенедей кезиненчи, мисалы, эмне үчүн тегирек тарттың? Эмне үчүн кызыл менен чийип атасың? Эмнеге тамак жебей атасың? Эмне үчүн мынтип алдың? Мынтсек тиндей болот, анткени бул болот, мындай бала менен сүйлөшүп баарлашы керек да. Мен бир кичинекей келинди көрдүм эле, бир үйүнө барса, жаздыкты баласы тийип койсо, конок барсачы, тийбе дейт да баласынчы, 3 жаштагы баласын. Аны мен сурадым да, жаздык тийсе эмне болот депчи. Десем ал келин өзү жооп бере албайт. Болгон эле уялгандан, тартынгандан бирөөнүн үйүнө барганда бир нерсе тийбеш керек депчи. Ал биздин оюбуз да, бир нерсе тийбеш керек. Бирок 3 жашар баланы түшүнө элек да. Туурабы? Тийсе эмне болот? Ушундай сыяктуу мындай күндүк турмуштагы мындай нерседе дагы мындай ойлонуп негиздүү болуш керек. Балага бир нерсе тыйып салсаң түшүндүрүшүң керек эмне үчүн экенинчи. Балага бир нерсе сатып бербесең айтыш керек. Баланын айдатма мүнөз күткөнү да ошондон болуш керек деп ойлойсузбу? Албетте, эгерде өз алдынча болбосо, өз алдынча өзү ката кетирип, өзү жаңылыштык кылып, анан кайра өзү бүтүнө турбосо, дайыма эле анын ордуна бирөө чечип отурса, албетте жана чоңойгондо өзүнчө чечим чыгара албаган, чечкинсиз болуп калгандар деле ошондон болот да. Дагы бир суроо, сын ой жүгүртүү сынчыл ойломдон айырмасы эмнеде? Же түшүнүк эле айтылдыбы дейт. Негизи баягы сыной жүгүртүү деген баягы термин катарычы жаңы келип атканда кыргыз эле тил эмес, орус тилинде дагы аябай талаш тарыш болгон экен да. Мен ушу башка макалалардан билем да. Критическое мышление, эмнеге критический болуш керек экен, эмне бизди критиковать кыласыңарбы дегендей орус тилинде дагы талаш тарыш болгон экен да. Ал эми кыргыз тилине келгенде эле сынчыл ой жүгүртүү деп башында айтып жүрдүк да, сынчыл ой депчи. Анан сын ой жүгүртүү
деп кийин айтып калдык. Менин түшүнүгүм боюнча бул жөн эле бир эле түшүнүктү атаган эле ар түрдүү терминология болуш керек да. Бул термин баягы бышып жетилүү баскычында азырынчачы баягы өсүп аягына чейин келе элек болуш керек. Балким дагы башка сөз болор да. Себеби сынчыл менен сындан айырмасы бар. Сын деген кыскараак, биринчиден айтканга ыңгайлуу, сын ой жүгүртүүчү. Анан сынчыл, бул менин оюм эмес, бир эжектен айтканда сынчыл деп эле сын дегилечи. Сынчыл дегенде мындай терс деген ой пайда болуп калат экен. Акылдуу сынгандай, кыйын сынгандай болгондой угулуп кетип атат мага деген да. Менин жеке субъективдүү кабыл алымым ушундай. Бул бир эле түшүнүк, бирок терминология, термин катары калыптанып келет. Аягына чейин чыга элек, калыптанып бүтө элек сөздөй көрүнөт да магачы. Бул жерде Динара Кочкорова суроо берип атыр. Буга жооп бердиңиз окшойт. Сиз айткан кыргызча адабияттарды кайдан табууга болот деген. Биринчи кыргызча адабият бюросу жанакы Борбордук Азиядагы эл аралык университеттин доктурдук бүтүрүүчүсү жазган иш, дипломдук иши. Бирок дипломдук иштерди кантип колдонот мен билбейм. Эгерде аябай керек таанышам десеңиздер, балким окуу бөлүмү берер, окуп чыккангачы. Ал эми экинчи жана макала, ушу жаңылып атам, ошо окуу куралы болуш керек. Анын чыккан чыкпаганын билбейт экенмин. Мен автордон сурап көрөйүн. Мага беришкен, аны корректировка кылып, редакциялап бер депчи, ошондон билем да менчи. Анан өзүм редакциялап, оңдоп бергем, бирок чыккан чыкпаганын билбейт экенмин. Эгер басылып чыккан болсо сурап, анда мен WhatsAppка салып койсом болот экен. Кайдан алсам болот экен. Ал жаман иш эмес, жөн эле котормо да, бирок жакшы иш да. Гүлнур деген жасаптыр. Бул ыкма кичи топтордобу же чоң топтордон айтыйжалуу дейт, пайдаланганда. Мен өткөндө ушул биринчи жолу ушу билдирүүнү жасайбыз дегенде айдын башында санап карап көрсөм, менин колума тийгени, мен таба алганым өзүм эстеп, анандай чукулай издеп көргөнүм бир 30дай ушул бар экен. Ыкмалары менен жана усулдары менен, жолдору менен майда чүйдөсүн санаган. Бул менин тапканым эле. Анан ар биринин мындай кайсы топко иштегенге ыңгайлуу дегендей мүнөздөмөсү бар да. Мисалы, кластерди жекече колдонсо болот, жана чакырык баскычындачы мисалы. Анан жанакы булуңдун таксономиясын башка топто болсо, жуптар менен иштегенде колдонгон топтору бар да. Түрдүү усулдар, түрдүү сандагы балдар менен иштегенге ыңгайлуу. Анын жакшы жагы ар бир мугалим өзүнүн аудиториясына жараша тандап алса болот. Айнура деген жазыптыр. Чоң рахмат. Тынаргүл, сиздин оюңузча окугусу келбеген балдарды канча окутуу керек? Бул педагогика тийиштүүрөөк болуп кетеби сизге дагыбы? Мен эми азыр жеке эле оюмду айтайын. Негизи эгерде бала окууга кызыкпаса, биз деген баарыбыз бирдей эле төрөлүп атпайбызбы туурабы? Адам баласычы окшош эле төрөлөбүз. Бирок эгерде бир бала окууга кызык, экинчи бала кызыкпаса, биринчи бул ата эненин кетирген кемчилиги, кызыгууну жараткан эмес. Бир нерсени билейин деп далалап кылганга үйрөткөн эмес да. Жана кыргызда жакшы сөз бар, дээринде жок деп. Бул маселени жаап коебуз да, бирок бул туура эмес. Кичинекей бала баары бирдесин. Экинчи, эгерде сабакта окугусу келбей атса, балким бул сабак, бул предмет бул балага кызыксыз. Бирок жана жалпы билим берүүдө эми үчүн мугалимдердин чеберчилиги керек. Андан ата эне, анан ата энеге баланы кызыктырууга мугалимдин иши керек. Үчүн мындай эмеге. Анан кийин жанакы мен негизи жанакы чала эле уккан билгеним бар да, жана чет элдик окуу системасында жана жогорку класстардан баштап сабактардын саны азаят имиш, анан көбүнчөсү жана болчок тандаган кесиби боюнча эле бир азыраак эле бизге окшогон аябай көп сабак койсо азыраак сабактар көп депчи. Мисалы, адам эгерде химик болгусу келсе, адабият жөнүндө жалпы түшүнүгү бар, билими кенен адам катары адабият жөнүндө түшүнүгү болуш керек, бирок аны терең изилдей окубай койсо болот дегендейчи. Ошондой система балким керектир. Эгерде билим алуу ошол жогорку класстар жөнүндө же студенттер жөнүндө болуп айтылып атсачы. Эгерде студент жөнүндө айтылып атса, окугусу келбесе, балким жана ата энесинин айтканына баш ийип эле, өзү чечпей эле окуйсуң дедим, окубай калат деген эмне, билим алыш керек менен эле барып алып, анан өзү эмне кылып атканын билбештир да. Менин түшүнүгүм боюнча конкреттүү ар бир балага келгенде ушундай көйгөй жаралса, окуусу келбесе, мындай конкреттүү карап чечиш керек деп ойлойм. Бул негизи чындыгында олуттуу нерсе да, эгерде окуусу келбей атса, болчок кесиби болсочу. Өмүрбөй ошо менен жашай алат. Андай чечиш керек да, отуруп карап эмнеси бар.
Мен жалпы бул сиздин презентацияңызды сурагандарга айтып коеюн, сиз WhatsAppка салсаңыз, ошол WhatsAppка кошулгандан тартып алышат деп айтып коеюн, бияка сизге көп ошо сурап атыптыр. Мына сын ой жүгүртүүнү өстүрүүчү кайсы технологияны көбүрөөк колдоносуз деген суроо келиптир. Гүлнура Сулаймановадан. Мен негизги берген сабагым кыргыз тили жана адабияты анан манастаны болгондуктан биз көбүнчө жана тексттерге кайрылып атпайбызбы. Анан менин эң башкы максатым ошо текстти окуп анан тигинтиптер баланча тияка барыптыр, анан мынтип өлүп калыптыр, анан тигинтиптер деп эле айтпастан, ошонун аркасында эмне турат, ошону түшүнсө, ошонун үстүндө ой жүгүртсө деген максатты көздөйм да, мындай өзү аркылуу өткөрсө ушуну депчи. Анан ошон үчүн мен көбүнчө жанагы текстти окуганда мындай түшүнүп талдап окууга багытталган усулдарды көп колдоном да. Мисалы, жанагы билгим келет жана билдим деген бар го, жанагы белги коюп окуй турган. Ошону көп колдоном. Анан дагы бир ыкма бар, ондай аябай чоң материал болсо, мисалы манастаны кээде бир жерин кыскарткым келбейт да, он чакты бетте окуш керек болот. Ошондо берем да, ыкма бар, жанагы тандап аласың да, өзүң окудуң, анан эң көңүл бурган, сенин көңүлүңдү бурган нерсе эмне депчи. Баары бир ар бир студент өзүнүн каалаган нерсесине, өзүнүн ичинде ойлонуп жүргөн нерсесине бир үндөш нерсени таба алат, байкап турсаңарчы. Анан ошону алып чыгып, каалайсыңбы, каалабайсың, баары жалпы текстти бүтүн талкуулаган болуп каласың да. Ар бир бала бир эле өзү үчүн токот эрежени тапкан болсочу, бул дагы ошол текст менен иштөө усулдарынын бири болуп эсептелинет. Гүлбара Шавралиева. Абдан жакшы вебинар өтүп жатат, азаматсыз жетишке жак. Презентация сурагандар көп экен, ийгилик каалап атат сиздерге. Анан дагы Жамал Атабаева сизге чоң рахмат маалыматыңызга дейт. Анан Айсалкын Маматова дейт. Сынчыл ой жүгүртүү усулун колдонуу үчүн мугалим өзү сынчыл ой жүгүртүү алуусу жана ыкмаларын үйрөнүүсү зарылбы дейт. Ооба, мен жана айтып кеттим, негизи мугалим өзү сын ой жүгүртүүгө даяр болбой туруп, мисалы ой жүгүртүүсү ачык, башкалардын катасын мындай таанып, өзүнүн да катасын да моюнга алып, бирок ошол учурда мындай кемсинбей, ийкемдүү болуп, башка дагы ойлор болот экен, сөзсүз эле бирөөнүн айтканы туура эмес, мындай башка да ой жүгүртүү болушу мүмкүн, балдардан дагы жабы ой чыгышы мүмкүн деген мындай түшүнүктү кабыл алып, ошого макул болгон мугалим сын ой жүгүртүү деңгээлине жеткен болот. Ошондо гана сын ой жүгүртүү усулдарын колдонулат. Себеби деген адам баласы өзүндө жок нерсени башкага сунуштай албайт да. Ошон үчүн объективдүү түрдө негизи мугалимдер сын ой жүгүртүү жөндөмү болушу керек. Анан көбүрөөк айтам, негизи эле көп эле мугалимдер биз сын ой жүгүртүүбүз бар. Аны атай усул кылып атайындай термин менен атабасак дагы, болбосо көпчүлүк адамдар биз мугалим болуп иштей алган эмеспиз да. Бирок аны дагы атайын максаттуу түрдө өөрчүтсө болот да, үйрөнсө болот. Винсент Ружейра дегендин китебин неме көрдүңүзбү эле? Көргөн эмесмин. Мындай. Интернет версиясы бар, көргөм. Мындай колумда жок да алчы, бирок интернет версиясы бар. Да, анда. Суроо берүүчүлөр болсо айтыңыздар. Урматтуу угармандар, көрөрмандар. Эч ким жокко. Так, эмне кылалы анда? Сиз Гүлзада сурооң бар беле? Жок, бирөө суроо жазды го азыр. Студенттер менен рефлексия журналын колдоносузбу? Жок, колдонбойм. Мен эки сабагымда тең муну колдонбойм. Бирок тренинг өткөргөндө мугалимдерге сунуштап, ушуну колдонсо болот деп, анын өзгөчөлүгүн айтып, берип түшүндүргөнбүз. Бирок мен өзүм жеке акыркы кийинки жылдарда сабактарымда мен колдонбойм. Сиз өзүңүз да китеп жазганга пландарыңыз бар болуш керек ошол боюнча? Сын ой жүгүртүү негизи кыргыз тили жанагы орус тилдүү студенттер, филолог студенттер үчүн китеп жазганбыз, бирок ал салттуу түрдө эле жазылган. Ал кезде биздин көйгөйүбүз башка болчу, орус тилдүү окуучуларга эгер филолог болбосо, ошолорго жана кыргыз тилиндеги терминдерди колдонбой туруп,
жанагы эриндүү анан эринсиз каткылаң деп айтпай туруп, анан кантип ошо кыргызча тыныштарды айтканды үйрөнүп алабыз, кантип айырмаганды үйрөтөбүз деп ошол бизде изденип жазган китебим бар. Ал эми сыной жүгүрт боюнча китепти текст аркылуу ушул жанакы мен атаган китептердин форматында жазылган материалдар бар, бирок аны баягы китеп кылып чыгарыш керек, аны карыздай турган киши тааш керек. Көп маселелер бар. Ага мен өзүмдүн сыной жүгүртүм жетпей мындай чечим чыгара албайм да. Негизи каржы маселеси келгенде мен чече албайм, чечпеди жаман көрөм. Анан бирок материалдар бар, ал колдонуп жүрөт, жыйынтыктап чыгарса болот, мындай долбоор жазыпчы. Оюм бар, дагы 1-2 киши сунуш кылды эле, кош авторлук кылып чыгаралы депчи. Ал жерде бир кыйынчылык бар, алар орус тилдүү адамдар, менин максатым кыргыз тилдүү китеп чыгарсам депчи. Анан кыргызча жазып, анан аны орусча которуп түшүндүрүш керек да, мындай көбүрөөк убакыт ала турган нерсе. Бирок идея бар, долбоорду жазып эмгилей турган кишилер бар да. Саламатсыздар, менин суроом бар эле. Айсулуу бере берейинби? Суроо бере бер. Сыной жүгүртүү боюнча кыргызча материалдар чын эле жок. Айрым мугалимдерге арналган жана усулдук колдонмо боюнча же болбосо жаңы медиа сабаттуулук боюнча китептерде бар экен, өтө кыска. Бар. Мен сурайын дегеним, англис тилинде же орус тилинде китептерди колдоносузбу? Колдонсоңуз кайсыл китептер? Англис тилинде көбүнчөсү интернеттегине алам, бирок аябай көп колдонулган англис тили меники анчалык жогору эмес. Оңоюна, тезине карап көбүнчөсү орус тилдүү котормолуу китептерди окуйм. Жанагы Дэвид Фостердин макалалары аябай жагат. Жана мен айткан Перемена журналындагы материалдарды көп окуйм. Аябай көп мындай түрткү берет оюнгачы, мындай ойлонгонгочу. Анан чынын айтайын, ал жерден кээде жөн эле оюндарды алып алам. Балдарды мындай уюштуруп, бири-бирине жакын болушун, кээ бир учурда ошол жерде оюндар аябай жакшы сүрөттөлгөн да, ошолорду колдоном. Анан кыргыз тилдүү материалдар чын эле жок койсо да, азыраак. Дагы суроолор барбы? Жок, окшойт да. Да. Сизге рахмат айтайлы, аябай кызыктуу болду баары. Сиздин немеңизге ыраазычылыгын билдирип атат. Кол чаап коелу анда. Рахмат. Чоң рахмат, баарыңыздарга ийгилик болсун. Рахмат. Жакшы туруңуздар, рахмат. Жакшы туруңуздар. Рахмат, Тынар эже, чоң рахмат. Сонун болду вебинар. Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү вебинардын видео записи чыгат YouTube каналга. Чыгары менен бөлүшөбүз сиздер менен. Тынар эже, сизге чоң рахмат. Сизди дагы күтөбүз онлайн университетте. Элира, рахмат силерге дагы, ушуну уюштурганыңыздарга чоң рахмат силерге. Жакшы туруңуздар, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кийинки вебинарлар качан, Тынара? Качып кетти.